Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум. Сиздерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулов. Убактыңыздардын тардыгына карабастан биздин бөлүмүнү угуу үчүн радиоприемниктин жанына чогулуп олтурганыңыздарга биз өтө ыраазыбыз. Биз ден соолукту кантип сакташ керек деген рубрикабызды улантабыз. Сиздерден келген каттарга караганда ден соолук жөнүндөгү берүүлөр сиздерге өтө жагат экен. Бул бизди кубандырат. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн темасы көптөгөн ооруларды дарылоодо суу процедурасын пайдалануу. Азыркы биздин убактагы адамзаттын турмушунда негизги нерселер акча, байлык, бийлик жана даңк болуп калды. Мына ушулардын баардыгына ээ болуп туруп бактылуу болууга мүмкүнбү? Мына ушулар жөнүндө берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө аңгемелешебиз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Кымбаттуу достор, суу менен кандайча дарыланыш керек? Жана үй шартында суу менен дарыланууга болобу? Болот жана сөзсүз керек деп жооп беришет адистер. Негизги дары болуп крандан аккан суу эсептелет жана ал дүйнөдөгү эң арзан дары болуп эсептелет. Мүмкүн мына ушул үчүн ага көп көңүл бурушпай, анын дарылоочу күчүнө көп маани беришпей жатышкандыр. Анда эмесе денени суу менен дарылоону кантип баштайбыз? Адегенде эттүү жана майлуу тамактарды азайтып, андан кийин алардан таптакыр баш тартыш керек. Көбүнчө быштак жана айран, ар кандай акшактарды, орусча айтканда крупаларды, жашылча, салат, ширелерди жана чөп чайларын, минералдык сууларды пайдаланыш керек. Бул азыктар ачуу жана күчөтүүчү заттардан айырмаланып, нерв системасын дүүлүктүрбөйт. Ошондуктан тамак аш азыктарынан кофени, коюу кара чайды, алкоголдук ичимдиктерди алып салыш керек жана тамеки тартууну токтотуш керек. Дарылануу үчүн төмөндөгү нерселер керек болот. Диаметри 22 мм болгон резина шлангы, үйдө душ, ванна болуш керек, чоң чылапчын, 2 чоң эмалданган чака, бир нече шейшеп жана жүндөн жасалган одеял керек. Күндү муздак сууну тебелөөдөн башташ керек. Мындай активдүү кыймыл кан айланышын жакшыртат. Демек, дененин температурасы жогорулап, дем алуу күчөйөт, организмди кислород менен камсыздандыруу жогорулайт. Мына ушунун натыйжасынын организмдеги зат алмашуу жакшырат. Сууну тебелөөгө тизеден ылдыйраак кылып муздак суу толтурулган ванна эң сонун туура келет. Сууну тебелөөдө бутту ваннадагы суудан чыгара көтөрүш керек. Тебелөөнүн мөөнөтү 2-3 минут. Андан кийин буттагы сууну силкип салып, бутка жүн байпак кийип алып, таманыңар жылганча бөлмөдө ары бери чуркаш керек. Ушул методду колдонуп, мурундан суу агып, суукка уурунуунун алдын алса болот.
Эгерде тебелөөнү жатардын алдында жасаса, анда бул процедура баштагы кандын жүгүрүшүн пайда кылат жана бат уйкуну келтирип, жакшы уктоого жардам берет. Андан ары, эгерде билекти сууга салып турса, кофе ичсе эле чарчагандык тез жоголот. Ошондой эле бул процедура кан айлануу органдарынын оорусуна, жүрөк оорусуна, кызыл жүгүрүктөн болгон манжалардын кыйшайышында жардам бере турган жакшы дары болуп эсептелет. Ошентип, чылапчынды 8-18 градус температурадагы сууга толтуруш керек. Колду чыканактан бүгүп, жоон билекке чейин сууга 1-2 мүнөткө матырыш керек, реакция пайда болуш үчүн. 1 мүнөт тура туруп, анан процедураны колду жакшылап сүрүү менен бүтүрүш керек. Эгерде бул процедураны үзгүлтүксүз көп убакытка чейин жасаса, анда бул оорулуунун абалын таң каларлыктай жакшыртат. Ал эми кээ бир учурларда оору таптакыр жок болуп кетет. Бул процедураны бир муздак, бир жылуу суу кылып алмаштырып жасаса да эң сонун натыйжа берет. Бул үчүн бир чылапчынды муздак, экинчиси жылуу сууга толтуруп, билекти алмак-салмак салып туруш керек. Жылуу суунун температурасы 38 градус, ал эми муздак суунуку бөлмөнүн температурасындай болушу керек. Колду жылуу сууга 5 мүнөт, ал эми муздак сууга 10-15 секунд салыш керек. Бул процедураны дароо эле 2-3 жолу кайталап жасаса болот. Ошондо абалыңар жакшырып, серги түшөсүңөр. Мындай процедура денедеги ткандарга кандын келишин жакшыртуусу менен эффективдүү. Ушундай эле эффектүүлүктү бутту муздак, ысык жана кайра алмак-салмак жууп, бүткүл денени, өзгөчө тизени, балтырды жана билекти жууп пайда кылса болот. Бул процедураны жасоодо эмнени эске тутуу керек? Үшүп турганда бул процедураны жасоого болбойт. Адегенде гимнастика жасап, денени жылытып алыш керек. Муздак сууга көнүкпөгөндөр бул процедураны өтө тез убакыттын ичинде жасаш керек. Башкача айтканда, анын мөөнөтү акырындап узарыш керек. Көпчүлүк адамдар суу коюнуну кантип туура жасаш керек деп сурашат. Бул үчүн 8 градус муздак жана 42-44 градус ысык суу пайдаланылат. Коюнуну ысык суудан баштап 8-10 секундтан кийин муздак суу менен алмаштырыш керек. Суунун температурасын абалыңарга жараша 2 же 3-4 жолу алмаштырыш керек. Ысык суу менен коюнуну дайыма алакандан же тамандан баштап, акырындап сууну дененин жогорку бөлүгүнө, анан кайра ылдый көздөй коюш керек. Тизеге суу коюу кандын айланышын жөнгө салат жана геморройго, шакыйга, жалпак тамандуулукка, орусча айтканда плоскостопияга каршы эң жакшы чаралардын бири болуп эсептелет. Тизеге суу коюуну оң буттун таманынан баштап, шланганы согончокко, андан кийин балтырдан тизенин бүгүлгөн жерине чейин жеткирип, бул жерде бир нече секунд токтолуп, анан кайра согончокко жеткириш керек. Ушундай эле жол менен сол балтырга коюш керек. Ар бир процедуранын мөөнөтү 8-10 секунд. Ысык суу менен коюну же аралаш коюну ушундай жол менен эле жасалат. Санга суу коюну вена кеңейтип кеткенде, геморрой болгондо, радикулит болгондо, кан айланышын начарлаганда жана кызыл жүгүрүктөн шал болгондо жасашат. Санга суу коюну буттун сырт жагынан баштоо керек. Суунун агымын санга барганда 8-10 секунд чейин кармап туруш керек. Андан кийин жамбаштан өтүп, буттун ич жагынан ылдый согончокко чейин жеткириш керек. Экинчи санга да ушундай эле жол менен суу куюлат. Дененин жогорку бөлүгүнө суу коюуну эффективдүү суу процедураларынын бири болуп эсептелет. Ошондуктан ал туура жасалышы керек. Адегенде бел боого чейин чечинип, ваннанын ичине коюлган жапыс табуреткага таянып, ваннага эңкейип туруш керек. Башты өйдө көтөрүп туруш керек. Суу коюнуну оң колдун алаканынын сырт жагынан башташ керек. Суунун агымын колдун сырт жагынан алып жүрүп отуруп,
далга жеткириш керек. Бул жерде сууну бир нече секундага чейин кармап туруш керек. Андан кийин сууну колдун ич жагынан ылдый көздөй алаканга чейин жеткириш керек. Анан сол алакандын сырт жагынан баштап суунун агымын колдун ички жагы менен алып жүрүп далга чейин жеткирет. Көкүрөктү 3-4-5 жолу айландырып коюп, андан кийин сууну оң дала аркылуу аркага өткөрүп, суу кыр арка аркылуу агып түшсүн үчүн суунун агымын көбүрөөк кежиге жакка жибериш керек. Дененин жогорку бөлүгүнө суу куюуну кандын айланышын жана дем алууну күчөтөт. Өзгөчө бронхит болгондо, тамак, кекиртек ооруганда сунуш кылынат, суук тийүүнүн алдын алат жана денени чыңайт. Бүгүнкү күндө суук тийгенде денеге зыянын тийгизген антибиотиктер менен дарыланышат. Суук тийген оорулар үчүн суу менен дарылануу эч зыянсыз, эң жакшы жана тез натыйжа берүүчү процедура болуп эсептелет. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Биздин кымбаттуу радио угуучуларыбызга дагы бир жолу салам айтабыз. Эгерде кимдир бирөө биздин толкунга жаңыдан гана кошулган болсо, анда биз сиздей достуу болгубуз келет. 1-2 мүнөттөн кийин биздин бактыбыз байлыктабы деген суроонун тегерегинде руханий ой жүгүртүүгө сиздерди чакырабыз. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Инжилде жазылган бир окуяга кайрылалы досум. Исанын шакирттери Петр менен Иоанн сыйынуу үйүнө баратышкан. Ал жерде кире бериште адаттагыдай эле бир тубаса мунжу кайырчы отурган. Ал күнүгө өткөндөрдөн жалынып суранчы. Тамакка берип койгула. Кайыр сураганга ал жакшы жерди тандаптыр деп айтса болот. Байкуш мунжудан тетири карап, сыйынуу үйүнө кантип өтүп кете аласың? Петр менен Иоанн кайырчы отурган жерге келип калышат. Аларды көргөн кайырчы кайыр сурайт. Апостолдор токтоп калышып, мунжу кишини көңүл коюп карап калышат. Мындай жагдайда кайырчы өзүн угуп жаткан адамдарга мындай сөздөрдү айтып кайрылса керек. Акыры менин оор абалым менен кызыккан адамдар табылды. Мени карап көргүлөчү. Мен туулгандан чолокмун. Мен өмүрүмдө басып көргөн эмесмин. Жерге мени көтөрүп келип коюшат. Силер Кудайдын үйүнө ага сыйынуу үчүн бараткандар, менин жакырдыгыма карап көргүлөчү. Мен силерден ачкадан өлбөс үчүн жарбаган эле нерсе сурап жатам. Бул силер үчүн татыбаган эле нерсе. Кайрылып коюшуңарды суранам. Петр ага мынтип жооп берет. Алтын күмүш жок менде. Болгон нерсемди берем сага. Кандай таң каларлык сөздөр.
Бул адам акчага муктаж. Ал эми ага башка бир нерсе сунуш кылып жатышат. Кайырчыга бул жолоочу эмнени сунуш кыла алат? Алтын күмүшүм жок деп айтканына караганда майда тыйын эле болсо керек. Бирок кайырчы март кайыр менен эркелетип көрүлгөн эмес. Ошондуктан ал майда тыйынга деле ыраазы болмок. Кайырчы аны менен баарлашкан адамдар өтө баалуу, бир нерсеси бардай, өзлөрүн кадыры менен ишеничтүү жана токтоо кармагандарын даана байкайт. Капысынан Петр бечара адамга кайрылып минтип буйрук кылат. Назареттик Исанын урматы үчүн тургунда бас кыл. Жана анын оң колунан тартып турууга жардам берет. Ошол замат эле анын тамандары жана муундары күч алып, бутуна ыргып туруп баса баштайт. Ал тигилер менен секирген бойдон жана Кудайды мактап сыйынуу үйүнө жөнөйт. Жана анын Кудайды даңктап бараткандыгын бардыгы көрүшөт. Жана ал кайыр сураган мунжу экендигин таанышат. Аны менен болгон окуя элдин үрөйүн учурат жана таң калтырат. Апостолдун иштери 3-бап 6-10 ырлар. Кайырчы эми Петр менен Иоанндын жанынан чыкпай калат. Аларды тегеректеп көп эл жыйылат. Муну көргөн Петр элге кайрылат. Туугандар, буга эмнеге таң каласыңар? Же биз өзүбүздүн кудуретибиз, же такыбаалыгыбыз менен муну айыктырып бастыргандай көрүп, эмне үчүн бизге көз саласыңар? Өзүнүн суроосуна Петр өзү жооп берет. Муну Кудай кылды. Исанын күчү менен бул мунжу айыкты. Анын ысмы муну силер көрүп жана таанып турганыңарды бекемдеди. Жана андан алынган ишеним баарыңардын көзүңөрдүн алдында муну айыктырды. Апостолдун иштери 3-бап 12, 13, 16 ырлар. Петр менен Иоанндын күмүшү да, алтыны да жок болчу. Бирок акча деле мунжуга эмне кылып бере алмак эле? Акча анын ден соолугун кайтарып бере алат беле? Апостолдор акчадан чоң нерсеге ээ болушчу. Аларда Исага болгон толук жана терең ишеним жашачу. Бул ишеним ушунчалык күчтүү болгондуктан каалаган учурда алар тоону да чылдыра алышмак. Кымбаттуу досум, мүмкүн сиздин алтыныңыз да, күмүшүңүз да бардыр. Бирок бардык жактан көптөн келген проблемаларды чечүүгө сизге эң маанилүү нерсе жетишпейт. Сизге ишеним жетишпейт. Мүмкүн сиздин тынчыңызды алган проблемаларды чечүү үчүн сиздин алтыныңыз жана күмүшүңүз жоктур. Бирок кабатыр болбоңуз. Досум, иштин жайы алардын чечими сиздин Теңир Исага болгон ишенимиңизге байланыштуу экендигинде. Ал сизди сүйөрүнө ишениңиз. Иса сизди куткаргандыгына жана сиздин жашооңуз башкача болооруна ишениңиз. Сиз кубанычты сезесиз. Сизге бакыт келет. Ишенимдин күчү бир жолу бечара кайырчы менен болгондой сизди өзгөртөт. Бул жөнүндө куткаруучу Исанын айткан сөздөрүн окуп көрөлү. Чынын силерге айтайын, эгерде ишенимиңер бар болуп, шектенбесеңер, анжыр дарак менен болгону гана эмес, мына бу тоого да көтөрүлүп, деңизге чөк десеңер, ал аткарылат. Жана ишеним менен сыйынганда сураганыңарды бүт аласыңар. Матвейден ыйык инжил 21-бап 21-22 ырлар. Апостолдор Петр менен Иоанндын акчасы жок болчу. Мүмкүн чөнтөктөрүндө бир аз жес тыйындар болсо болгондур. Бирок алардын эң жогорку байлыгы өзүнүн куткаруучусу Исага болгон ишеними бар болчу. Ушул ишенимдин аркасы менен алар керемет жасашчу. Жана ушундай кереметтердин бири бул мунжа адамды айыктыруу болчу.
Кудайдын мындай керемет жасаарын күтпөгөн бул адамдын кандай бактылуу болгондугун биз көрдүк. Биздин убакта адамдын байлыгы таптакыр алмашылды. Бүгүнкү күндө негизгиси бул акча, байлык, коомдогу ээлеген орду. Бүгүнкү күндө эл өзүнүн жаратканынан баш тартышты. Биздин жашоодо сүйүүгө, ырайымдуулукка, боорукердикке орун жок. Азыр акча биздин жашообуздун кыймылдаткыч күчү болуп калды. Эгер биз бай болсок, анда биздин капиталыбызга жараша мамиле жасалат. Бүгүнкү күндө баардыгы сатылат жана сатылып алынат. Жада калса, бакытты да акчага сатып алууга болот дешет. Бирок аттигин Исанын айткандарын угуп көргүлөчү. Бир бай адамдын жери мол түшүм берген экен. Анан ал өз ичинен ойлойт: эмне кылсам болот? Эгинимдин түшүмүн кое турган жер жок. Анан мындай чечимге келет: мына мындай кылайын, кампаларымды бузуп, чоңураак курайын да бүт түшүмүмдү жана бардык байлыгымды ал жерге жыяйын. Анан мен өзүм айтам: сенде көп жылдарга жете турган байлык бар. Эс ал, же, ич, көңүл ач. Бирок Кудай ага акылсыз. Ушул түндө сенден өз жаның алынат. Сенин жыйып койгондоруң кимге калат дейт. Байлыкты өзү үчүн гана жыйнап, бирок Кудайдын алдында бай болбогон ар ким ушундай болот. Лукадан ыйык Инжил 12-бап 16-21 ырлар. Бул бай киши турмуштун бул жөнөкөй шартын унутуп калган. Өлгөндө көрүнө бияктан эч нерсе алып кете албайсың деп элде бекеринен айтылып калган эмес. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын: +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Татып айтса бүт байлыгы жердин
көз қарегімде. Теңирим менин асқазым, жөлөнөрүм таянар тун, сактаймын ишенимди өзүң берген көз қарегимде. Сенден ғана тыныштық табалат жаным, саға ұмтылат. Досым болдың, сен болдың бір туғаным, барынан қымбат. Asqazım, jölönörüm tayanar tun, dosum boldun, sen boldun, bir tuğanım barınan kımbat. Tengrim menin asqazım, jölönörüm tayanar tun, dosum boldun, sen boldun, bir tuğanım barınan kımbat, barınan kımbat. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.